Жалал-Абад шаарында Бакиев жана Айтматов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан борбордук базарда өрт чыкты. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Өрттүн айынан болжол менен 2500 чарчы метр аянттагы соода түйүндөрү жана күндөлүк турмуш тиричиликке керектелүүчү товарлар күйүп кеткен. Курман болгондор жок деп айтылат маалыматта. Өрт саат бүгүн түнкү саат 2 чамасында чектөөгө алынган, таңкы саат 4 толук өчүрүлгөн. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери жана келтирилген материалдык чыгымдар такталууда. 17 августта Москва облусунда кыргыз жарандары жол кырсыгына кабылып, 4 адам ооруканага жеткирилген. Алардын бири кечээ ооруканада көз жумду. Бул туурасында Супер KG порталына Өздүк булактар билдирген. Каза болгон Кыргызстандын жараны Талас облусунун Бакай Ата районунда туулган. Буга чейин Орусиядагы Кыргыз өлкөсүнүн элчилиги жол кырсыгына кабылган унаадагы 3 адам оор абалда экендигин билдирген. Аксы районуна караштуу Итагар айылында ФАП жана мечит колдонууга берилди. Итагар айылында 4 ай мурда чет өлкөлүк демирчилердин жардамы менен ФАПтын жана мечиттин курулушу башталган. Кечээ алардын ачылыш аземи өтүп, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү 2 имараттын кызыл тасмасын кесишти. Итагар айылында 250дөн ашуун түтүн жашайт. Эртеңден тартып Бишкек дели Бишкек багытында кайрадан учак каттай баштайт. Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы билдиргендей, каттамды дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү авиатрафик компаниясы аткарат. Индия менен Пакистандын аба мейкиндигине байланыштуу чырдан улам ушул жылдын февраль айында каттам токтотулган. Ага Исламабад өз аймагынан Индияны көздөй учкан учактарга тыюу салгандыгы себеп болгон. Авиатрафик компаниясынын жетекчиси азыр тыюу жок экендигин, учак дагы эле аба жолу менен уча тургандыгын билдирди. Эки шаардын аралыгы учак менен каттаганда 2 саат 50 мүнөттү түзөт. Ушул жылдын 25 августунан 13 сентябрына чейин башаламандык боло тургандыгы жөнүндө социалдык тармактарга билдирүү тараткан Кыргызстандын жараны аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин маалымат кызматы билдирди. Такталган маалымат боюнча ал ар кандай ушактарга ишенип аудио кайрылуу жаздырып өзүнүн жакын туугандарына эскертүү иретинде жиберген билдирүүсү тез эле социалдык тармактарга тарап кеткен. Профилактикалык маектин жүрүшүндө ал өзүнүн жасаган иш-аракеттерине өкүнүп тургандыгын билдирген. Ошондой эле өлкөнүн жарандарынан кечирим сурады. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө аны менен профилактикалык маек өткөрүлгөн.